Талак. Үй бүлөдөгү эр менен аялдын келишпестиги акыры талакка, ажырашууга алып барат. Адал иштердин арасынан Аллага жакпаганы жана Алланын ачуусун келтиргени талак. Бирок Алла Таала даанышмандыгы менен баш кошкондордун баары эле түтүн булатып кете албастыгын билип, ажырашууну башкача айтканда талакты адал кылган. Ажырашуунун зыяны өтө көп. Мунун баарын айтпаса да белгилүү. Түптөлүп калган үй бүлөнүн ажырашуусу баарын кыйратат. Баарын кайра башынан баштоого аргасыз кылат. Ошого карабай кээде ажырашууга туура келет жана ажырашпаганга караганда ажырашуу эркекке да, аялга да пайдалуу учурлар болот. Оту күйүшпөй ажырашууга мажбур болгон учурда жубайлар эмне кылуу керек? Кантип ажырашуу шариятка ылайык? Ажырашкандан кийинки чечимдер кандай болушу керек? Чечим. Талак бергенде дароо эле экинчи кайра жарашып жашоого болбой тургандай талак бербей, шариятта буйрулгандай алгач бир талак берүү керек. Андан кийин аял бир этек кир көрүп, андан таза болгончо күтүү зарыл. Бул убакта аял да, эркек да ажырашуудан кийинки жашоо кандай болоорун билет. Бири-бириси абалдары кандай болоорун, балдарынын абалы кандай болоорун, кыскасы, жашоонун оош кыйшын көрөт. Анан кайра жарашып жашоо керектигин түшүнөт. Мындай учурда нике жаңылап, жашоону кайра улантса болот. Азыр өтө көптөгөн жубайлар кайра ажырашуунун жолун издеп молдолорго кайрылат. Бирок көбү кайра талак бергенде, кайра нике кыюуга болбой турган талак берип коюшкан. Шарият бардык ишти ийне жибине чейин карап чечет. Эр менен аялдын бири-биринен бир ай алыс жашагандан кийинки көз карашы такыр өзгөрүп кетиши мүмкүн. Кыргызда муну мурдуна суу кирди деп коет. Кыйынчылык көрбөгөн жыргалдын кадырын билбейт. Эркек аялсыз, аял эркексиз жашап көргөндөн кийин гана үй бүлөлүк жашоонун кадырын билет. Келишпестикти чечүүнүн талактан башка жолу табылбай, аялыңа талагын берсең, ага жакшы мамиле кыл, жылуу жумшак мамиле менен узат. Эки айры жолго түшүп жатканда отко май чачып, ызы чуу кылуунун такыр кереги жок. Эркек аялына талагын бергенден кийин аялына тиешелүү махрын, буюм теримин, кийим кечесин шарият талабындай кылып өзүнө кайтарып бериши керек. Көп эркектер аялы менен ажырашканда жыртык көйнөгүн да бербей үйдөн кууп чыгат. Бул эркектик сапат эмес. Аялга тиешелүү нерсенин баарын берип, колдон келсе ал башка эрге чыкканча же жумуш таап, өзүн өзү бага турган болгончо каралашып турусу керек. Тагдырдын жакшысы да, жаманы да Алладан болоруна ишенүү зарыл. Көп учурда Алланын ыктыярында пенде үчүн жакшылыктар болот. Эки тарап тең Алла Тааланын. Эгер эрди катын ажырашып кетсе, Алла өзүнүн артыкчылыгы менен экөөнү тең беймуктаж кылат деген сөзүн эстесин. Ниса сүрөсү 130-аят. Ажырашуудан кийин да жашоо уланат. Ажырашкан эркек да, аял да бири-биринин кемчиликтерин сыр сактасын. Анткени экөө тең кайра турмуш куруп, жашоосун жаңыдан баштоосу керек. Бири-биринин кемчилик каталарын жайып, ашкере кылып, аялдын башка турмушка чыгуусуна же эркектин башка аялга үйлөнүүсүнө кедергисин тийгизбөөсү керек. Ажырашкандан кийин ар кимиси өз жолу менен болгону оң. Коомчулук ажырашуу жаман экенин, андан эч пайда жоктугун билиши керек. Ошол эле учурда ажырашкандарды туура түшүнүү да зарыл. Айрыкча ажырашкан аялдарга аяр мамиле жасап, аларды өгөйлөбөй, баары тагдырдын иши менен болуп жатканын моюндоо керек. Кээ бир жерлерде турмуштан чыккан кызды коомчулук четке кагып, жактырбай, кемсинтип, орой мамиле кылат. Бул туура эмес түшүнүк. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылбай, жакшы мамиле жасоо зарыл. Атанын эң жакшы садакасы турмуштан ажыраган кызына бергени. Ажырашкан эркекке да, аялга да айтарым, жашоо ушуну менен эле бүтүп калбайт. Экөөң тең жаңы жашоо баштагыла. Актай баракка жашоонун жаңы изин түшүргүлө. Силерди жараткан Алла силерге эмне жакшы, эмне жаман экенин билет. Маанайды түшүрүп, жакшы жашоодон үмүтсүз болуп, дароо тескери жолго басып кетпегиле. Ажырашкандардын көбү туура эмес жолду тандайт. Эркектер аракеч, селсаяк болсо, аялдар тилемчи же сойку болуп кетет. Жок, бир тууганым, ажырашуу ар кимдин башында болуусу мүмкүн. Ажырашуу ушуну менен жашоо бүттү деген сөз эмес. Кайра үйлөн, кайра турмушка чык. Мурдагы үй бүлөлүк жашооңдо жетпей калган максаттарыңа жет. Аманат жан чыры этип чыгып кеткенче татыктуу жаша. Бул сенин колуңдан келет. Кийинки үй бүлө курууда мурда кетирген кемчиликтериңди кетирбе. Үй бүлөлүк жашооңдо да эски катаңды кайталаба. Сен эми тажрыйбалуусуң, тажрыйбаңды пайдалан. Айтышкан экен, 27 жыл казы болдум. Ажырашуунун негизги себеби сокур эркектин ачуусу жана акмак аялдын жообу экенине ынандым. Али Тантави. Талак бул эркек менен аялдын ортосунда болгон согуштагы эң акыркы атылган ок. Симона де Баувар.